өзүнчө бир атмосферасы бар да бул жактын. Ошол мага аябай жакты. Ошол себептен ким Манас университетине өтүүнү каалагандар болсо, сөзсүз түрдө бул курска жазылууңуздарды сунуштайт элем. Мен ошол сиздер берген эле суроолор немелерге даярдандым. Суроолорго. Ошолорду эле фул кылып жаттап, ошолорду даярдансаң, Манаска ойлонбой эле өтүп кетесиң деген неме да. Мындай агайлардын айтканын аткарсаңчы, өзү бир курс табышың керек да. Мен сунуштай турам, ушу жашыл калем мындай багыт берет да. Эч качан окунбайм. Бул курсту тандаган үчүн аябай ошо Манаска өткөндө аябай сүйүндүк. Ушул факультетке деп өткөнүбүзгө аябай сүйүндүк. Анан ата-энем айтты, мен сага монча акча эметсем, сен мага 3 эсе 4 эсе көп кылып бердиң деп. Сүйүндүк баарыбыз тең сыймыктан. Келгениме өкүнбөйм. Жакшы жыйынтык алдым. Азыркы учурда мен журналистика бөлүмүндө окуп жатамын. Ийгиликке болгон чоң жолумдун башталгычы бул жашыл калем болду деп айтсам жаңылышпайм. Ийгиликтин, то есть ачыкчы мен жашыл калемден таптым. Себеби чындыгында жашыл калем ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Эч бир курс Бишкекте, мен билем, өзүм Бишкекте чоңоюп 5-гимназияда окуган болчумун. Эң жакшы деген мектептерде жана эч бир курс жашыл калем сыяктуу мүмкүнчүлүк түзүп бербейт. Калем мага Манаска өткөнгө эле жардам бербестен, инсандыктагы өнүгүүмө жардам берди. Себеби мен монтип экранда сүйлөшүм, азыр мен оратордук чеберчилик курсуна барган үчүн дагы жашыл калемден ушундай деңгээлге жетип отурам. Жана азыркы малда, азыркылыкта мен өтө ийгиликтүү студенттердин биримин деп айтсам болот. Себеби сынактарды өтө жогорку баллдардан алдым. Мындай эме болгондо ишенбөөчүлүк болгон. Анан курстарга келип катышкандан кийин агайлардын кандай бир сабак өткөндөн кийин анан түшүндүм кандай мындай мыкты курс экенин. Мугалимдердин өтүү мындай сабакты өтүү тажрыйбасы, анан дагы методу аябай өзгөчө да. Ошонусу аябай жаккан бизге. Баягы кыска нуска сөздөр менен эле аябай куюп коет да мээңе. Эффективдүү курстардын бири жана ошондой эле жалгыз курс деп айта алам.